аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Финансылык сабаттуулук темасын улай эле биз бүгүн үй бүлөлүк бюджет, аны кантип башкаруу керек, бул эмне үчүн зарыл деген суроолордун алкагында жооп издейбиз. Ал үчүн студияга Ак Босого Турак Жай Сактоо кредиттик компаниясынын кардарлар менен иштөө адиси жана финансылык сабаттуулук боюнча тренер Кылычбек Келдибековду чакырганбыз. Эфирде мен Айгерим Котбекова алып баруудамын. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Маектин башында үй бүлөлүк бюджетти башкаруу боюнча сүйлөшүүрдүн алдында бул үй бүлөлүк каржы план деген эмне дегенди айтып берсеңиз. Бул үй бүлөлүк каржы планы бул ар бир адам үй бүлө түзгөндөн кийин ошол үй бүлөнүн бул финансыны эффективдүү пайдалануу иретинде түзүлгөн план болуп эсептелинет. Ал эми бюджетке токтолсок, бул бюджет болсо ошондой эле бул киреше менен чыгашаларды жазуу системасы деп аталат. Тактап айтканда бул сиздин үй бүлөңүздүн кирешелер менен чыгашалардын түзүлгөн планы болуп эсептелинет. Планды канчалык туура түзсөңүз, финансылык ийгиликтин жарымына жеткен болуп эсептелинесиз да. Анан калган жарымы бул ар кимдин өзүнүн иш аракетине жараша болот. Мындай кененирээк токтолуп кетсек, статистикалык маалыматка таянсак, бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын 1/3 бөлүгү бул финансылык сабаттуулук эмне экени менен кабарлары жок да. Ал эми ошол эле Кыргызстан жарандарынын 20% үй бүлөлөрдүн же адамдардын кененирээк алганда ошолордун 20% булар акча канчалык деңгээлде акча табышат жана каяка кантип коротушат, аны эсепке алышпайт. Биз бурдакы эфирде финансылык сабаттуулук боюнча кенен сүйлөшкөнбүз. Бүгүн ошо үй бүлөлүк бюджет дегенде токтолуп атабыз. Негизи үй бүлөлүк бюджетти туура башкаруу эмнелерге, кандай артыкчылыктары бар, кайсыл учурда өзүнүн пайдасын берет? Бул финансылык бюджетти түзүүнүн артыкчылыктары көп. Сөзсүз түрдө өзүнүн келечектеги ошол финансылык планын туура түзүүгө көмөктөшөт. Киреше чыгашаларын ыраттуу пайдаланууга, туура колдонууга көмөктөшөт да. Ушул эле жерде мындай үнөмдүү пайдалануу деген бул өзүн чектөө деген нерсе эмес да? Өзүн чектөө катары дагы киргизсек болот, бирок мында ар кандай циклдар бар. Бул табылган кирешелер ордорду менен коротулушу керек. Сөзсүз түрдө ашыкча чыгымдардан чектөөлөр болушу шарт. Бул үй бүлөлүк бюджеттин кандай түрлөрү бар? Мисалы, жалпы колдонот, өзүнчө пайдаланышат, анан кайсыл түрү мындай эффективдүү деп айтат элеңиз, же бул ар бир үй бүлөнүн өзгөчөлүгүнө жараша болобу? Эми жалпысынан айтканда бул үй бүлөлүк бюджет бир эле болуп эсептелинет, түрлөрү жок. Жогоруда айтып өткөндөй эле бул бюджет мамлекеттин бюджетиби же үй бүлөнүн же жеке бир адамдын бюджетиби, бул сөзсүз түрдө ошол киреше менен чыгашалардын жазуу системасы. Сөзсүз түрдө мындай ойго эле алып коюу эмес, кагаз жүзүндө жазуу системасы бул бюджет деп эсептелинет. Үй бүлөлүк бюджетти ким башкарыш керек? Кантип башкарыш керек анда? Үй бүлөлүк бюджетти эми биздин менталитетке карасак, үйдү атабыз башкарат дагы, акча жагын апабыз тейлейт да. Ошондой эле мындан деле көз каранды эмес, негизинен акчага ким тагыраак болсо, ким жазууга так болсо, ошол адам акчаны көзөмөлдөсө туура болот деген бул менин жеке пикирим. Ошо жазуу деп айтып калдыңыз. Жазып баштаганда, мисалы, азыр үй бүлөлүк бюджетти башкарбай эле финансылык сабаттуулук жөнүндө сиз айткандай билбеген адамдар кантип башташ керек, эмнелерди жазыш керек экенин кенен айтып берсеңиз. Эң биринчи баштаганда отуруп ойлонуп көрүү керек. Өзүнүн азыркы финансылык абалын ар бир адам. Бүгүнкү күндө абалым кандай?
мисалы үчүн күндү бүгүн эле баштаган жок да, бул күнүгө күн өтүп атат, айлар өтүп атат, ошондой эле киреше келип атат, чыгаша чыгып атат, баары эсепке алынбай эле кетип атат. Анан өзүнүн абалын ошол жакшылап ойлонуп караш керек. Бул айда карзым барбы, менин эмгек акым канча, дагы кошумча эмне кирешелерим бар. И анан ошого жараша кайра эле чыгашаларын да ойлонуп көрүш керек. Мен карыз алып атамбы, же алган насыя кредиттерим барбы, убагында төлөнүп атабы, кандай деп туруп, ошого жараша анан ошол өзүн анализдегенден кийин, самоанализ деп коет, өзүн анализдеп баардык финансылык абалын бир элеске алып алгандан кийин анан түзүп баштаса болот. Демек менин эмгек акым орто эсеп менен алсак, Кыргызстандагы эмгек акыны Бишкек шаарындагы 20 000 сом болсо, келинчегим иштесе мына 15 000 сом айлык алса, демек менин үй бүлөлүк кирешем бул 35 000 сом. 35 000 сомдон чыгашаларга канча сом кетет мисалы үчүн. Ошонун баарын анализдеп алуу керек болот. Анан сөзсүз түрдө бул үй бүлөлүк бюджетти караганда эң башкы тема катары биринчи кирешени карашыбыз керек, экинчи чыгашаны да ошондой карасак болот. Эми бул кирешелердин туруктуу жана туруктуу эмес деген түрлөрү болот. Бул туруктуу кирешелерге бул ай сайын келип туруучу, мисалы үчүн жумушта иштеген болсо, ошол бир айда көрсөтүлгөн эмгек акыны аткарган ишине жараша алат. Бул туруктуу келе турган нерсе болуп эсептелинет. Мисалы ошондой эле ижарага үй берсе же машина ижарага берсе, андан дагы киреше ала турган болсо, эгер ал арендага алуучу менен ортосунда мындай ооз эки же болбосо кагаз жүзүндө келишим болсо, ал келишимдин негизинде дагы туруктуу түрдө киреше келип турат. Ал эми туруктуу эмес кирешелерге бул жанагы бир жолу берилчү премиялар болушу мүмкүн, же болбосо отпускка чыккандагы акчасы, же бир нерсе саткандан түшкөн киреше, ошонун баары туруктуу эмес болуп эсептелинет. Анан дагы бул киреше өзүнүн түзүлүшүнө жараша бул активдүү жана пассивдүү болуп бөлүнөт. Бул активдүү кирешелер болуп, адам баласы, киши өзү түздөн түз катышып, ошонун негизинде акча ала турган киреше, бул активдүү киреше деп аталат. Ошондой эле пассивдүү кирешеге бул адам өзү түздөн түз катышпай эле ала турган киреше болуп эсептелинет. Бул кошумча киреше булагы деп дагы атаса болот. Может, балким кээ бир адамдардын бизнеси болушу мүмкүн. Ошондой эле эгер пенсия курагындагы адам болсо, өзү эмгектенип жаткан болсо, ошол өкмөттөн алып аткан пенсиясы бул кошумча киреше булагы болуп эсептелинет. Кененирээк айтканда кирешенин түрлөрү ушулар болуп эсептелинет. Ал эми чыгаша дагы сөзсүз түрдө бул биринчи кезекте эң башкы керектүү кирешелер болуп, анан чыгашалар экинчи пландагы чыгашалар болуп көрүнөт. Бул биринчи пландагы чыгашаларга сөзсүз түрдө бул кийим-кечек, тамак ашыбыз, ошондой эле коммуналдык чыгымдар, свет, сууга төлөнчү, же ижарага, же жашаган үйүбүзгө төлөнчү чыгымдар, бул түздөн түз постоянный сөзсүз коротууга туура келген чыгашалар болуп эсептелинет. Мисалы үчүн тамак ичпей калсак, биз эртеңки күнү жашашыбыз кыйын болуп калат. Ошон үчүн буларды каалайбызбы, каалабайбызбы, өзүбүздүн киришебизден акча бөлүп, буларга акча коротууга туура керек болот. Ал эми непостоянный болуп дайыма коротулбаган кирешелерге бул балким кишинин хоббиси бар, хоббисине бөлүнө турган акчалар, же болбосо ошондой эле үйүн кеңейтүүгө же жашоо шартын жакшыртууга багытталган чыгашалар, булар ошол кошумча чыгашалар деп эсептелет. Буларды үнөмдүү пайдаланып, коротпой койсо деле адам буларсыз жашай алат. Мисалы үчүн бул бүгүнкү күндө жанагы саркеч кийинүү, бренд кийимдерди сатып алуу, ошондой эле үйүнө кошумча өзүнүн ыңгайлуулугуна жараша эмеректерди сатып алуу, тиричилик буюмдарын сатып алуу, булар сөзсүз түрдө биринчи кезекте керек эмес адамга, бирок өзүнүн ыңгайлаштыруу шартында керек болгон чыгашалар ушулар болуп эсептелинет.
Демек дайыма керек болчу эмес, экинчи пландагы керектүүлөрдү жакшылап пландаш керек. Жакшылап пландап чектеп алганыбыз туура болот. Анан ошол эле кезде жазыш керек деп айттыңыз. Анан көп адамдар муну майда чүйдө нерсени жазбай эле чоң-чоңдорду жазам, анан майдаганы жазбайм деп айтып кетет да. Ушул жактан айтсаңыз. Бул өзүбүз ошол финансылык планды түзүп алууда ийне жибине чейин так болгон туура да негизинен. Мындай айтканга чын эле мындай оор көрүнөт да. 1 сомго чейин эсептесем, анан эчке чыгып эле тигини алсаң деле кечке эле жаза берсең убакыт кайда деген суроо туулушу мүмкүн да. Бирок эң башкы нерсенин баары майдадан башталат, баардык нерсе сөзсүз түрдө. Анан бул бюджетти бөлүштүргөндө дагы чыгашаларга бул процент түрүндө, пайыз түрүндө бөлүп алганыбыз туура болот да. Анан ошондой майда чүйдө чыгашаларга бул тапкан кирешебиздин 10%-ын сарптап койсок болот. Мисалы үчүн ага отчет жазуунун деле кереги жок. 20 000 сом эмгек акы ала турган болсо, өзүнүн бюджетин түзүп аткан болсо, ошол 20 000 сомдун 10%-ы бул 2 000 сом болуп эсептелинет. Эми 2 000 сомду ошол жазып атканда эле, 1 айдын башында эмгек акы алганда эле бөлүп туруп, жанына жазып койсо болот. Бул майда чүйдө керектүү нерселерге бөлүнө турган акча деп туруп эле кененирээк ошону жазып, анан майдалап жазуунун деле кереги жок. Сагы салышы мүмкүн ортодон, же транспорт маршруткага түшүп барышы мүмкүн, же керектүү майда чүйдө нерселерди алышы мүмкүн. Мунун баарын жазып отурбай эле ошондой бир сумма бөлүп койсо болот. Анан бул үй бүлөлүк бюджетте ошол финансылык планды туура пайдаланууда алган кирешени, эмгек акыны бул процентке, пайыздарга бөлүп алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө бул өзүнүн финансылык состояниясын, абалын жакшыртууда бул кандай гана болбосун эмгек акыдан бул международный эл аралык опыт, тажрыйбалар көрсөтүп келет. Анда көрсөтүлгөн ошол эмгек акыдан түшкөн баардык кирешеден 10%-ын бөлүп коюу деген. Орусча айтканда откладывать этип коюш керек. Ошол бөлүп коюу сумма мындайча айтканда аз туюлушу мүмкүн. Мисалы үчүн 20 000 сомдон 2 000 сомдон чогултсам, анан 1 жылда болгону 24 000 сом болот экен, ал эмнеге жарайт деген суроо болушу мүмкүн. Бирок ошол баардык финансылык планды биз өзүнүн ошол бизге керектүүлүгүнө жараша узак мөөнөткө, орто мөөнөткө жана кыска мөөнөттүү кылып туруп бөлүп алышыбыз керек. Кыска мөөнөттүү пландарды азыраак суммаларды коюп эсептесек, ошолор бат-баттан дагы ишке ашып дагы калат, көзгө дагы көрүнгөнү бат болот. Негизи ошол эл аралык тажрыйбаларда, Европа мамлекеттеринде бул ошол эле бул КМШ мамлекеттеринде дагы, өнүккөн мамлекеттерде, Украина, Белоруссия, Россия, ошондой эле Казакстанда бул адамдарды ошол финансылык сабаттуулукка тарбиялоо мектеп курагынан башталат. Мектеп жашында 5-класстан 9-класска чейин бул жумасына бир жолкудан кадимки окуу системасына саат киргизилген. Финансылык сабаттуулукка үйрөтүү деген. Адамдар ошол мектеп жашынан ушуга тарбияланып келгенден кийин алардын баарынын түшүнүгү болот финансылык сабаттуулук боюнча. Өздөрү дагы балким студент болгондон кийин же жумушка иштеп баштагандан кийин өздөрүнүн бул үй бүлөлүк бюджетин, жеке бюджетин контролдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт өздөрүнө. Ал эми ошол жанагы үй бүлөлүк бюджетке бөлүнүп аткан пайыздардан сөзсүз түрдө бул эми кыргыздын менталитетине жараша бизде той ашсыз убакыт да өтпөйт. Сөзсүз түрдө той ашка барганга дагы чыгым болот. Ага дагы бул өзүнүн ошол киреше булагына жараша мисалы 10%-ын жанагы бөлүп койсо өзү топтоп, 10%-ын эгер немеге бөлө турган болсо, жана майда чүйдө чыгымдарга
20%-ын сөзсүз түрдө ушундай немелерге бөлсө болот. Той аштарга, мындай орусча айтканда семейный мероприятия деп коет, ошондой иш-чараларга бөлсө, бул деле эффективдүү колдонгонго бир өбөлгө түзөт. Анан 30% ошого кеткенден кийин калган 30% бул сөзсүз түрдө жана биринчи керек болгон чыгашаларга сарптаса болот. Ошону менен бул табылган акчанын 50% кеткен болот. Калган 50%-ын дагы ушундай пайыздык чен менен эле бөлүп алыш керек болот. Сөзсүз түрдө 20% бул төлөнө турган контракттар бар, булар дагы сөзсүз түрдө жылына бир төлөнө турган же болбосо ай сайын бөлүнүп төлөнө турган, бул окууга төлөнө турган контракттар же болбосо насыялар болуп эсептелиши мүмкүн. Буга сөзсүз түрдө табылган кирешенин 20% төлөнүшү керек. Ошол эле учурда сиз ошо түшкөн кирешелерди пайызга бөлүп айтып атасыз. Анан бизде сурамжылоо жүргүзүп, эмнеге сиз бюджетиңизди башкарбайсыз деген суроолорду бергенде көпчүлүк жарандар бизде аны башкаргандай акча жок деп айтышат да. Биринчи акча болсо, анан биз үй бүлөлүк бюджетти башкарып баштайбыз деп. Ошолорго кандай кеңеш айтат элеңиз? Бул негизи жакшы суроо. Көп киши эле ушундай буга чейинки ошол тренингтерде биз баарына эле акча топтоп башташ керек, ушундай керек болот адам баласына деп түшүндүрүп келгенде эле баары эле айтат: ой, биздин айлык маянабыз аз, 10 000 сом айлык алсак тиги керек болсо бул тиги продуктыларга дагы, азык түлүккө дагы жетпей калат. Анан каяктан чогултасың акчаны деген суроолор кездешет да. Анан ошондой эле бул финансылык сабаттуулукта кененирээк бул терминологияда айтылат. Бул финансылык сабаттуу болуш үчүн сөзсүз түрдө көп акча табуу керек эмес депчи. Бул эң төмөнкү суммадан дагы өзү финансылык сабаттуу адам болсо болот деп. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн 10% бул көп деле пайыз эмес да. Мындай караганда 10 000 сом эмгек акы алсаң, айлык маяны алсаң, 10 000 сомду деле бирдей эле шартта коротосуң, и 10%-ын алып салсаң 9 000 сомду деле бирдей шартта короткон болуп эсептелинесиң. Бирок ошол 10%-ын бөлүп койгонун экөөнүн айырмасы, сенде уже запаста 1000 сом бар, а 10 000 сомду короткон адамда уже кийинкиге сактап койгон акчасы жок болуп эсептелинет. Ошол эле 1000 сомдон башталып, ошол жанагы 10%-дан баштап, башында ошол 1-2 айда көзгө көрүнө деле бербейт. Ал улам топтолуп баштагандан кийин, сумма дагы чоңое баштагандан кийин көзгө көрүнүп, и адам дагы өзүнө мындай ыраазы болуп калат. Анан сөзсүз түрдө топтоп атам деп туруп эле кийинки айда сразу дароо коротуп салуу эмес, ошону көндүм адат катары киргизип, улам көбөйтүп, ошону көбөйтүп отуруу менен анан өзү жанагы финансылык планга койгон максаттарына жетсе болот деген ойдомун. Сиздер дагы ошо аймактарда адамдарды финансылык сабаттуулукка окутуп жүрөсүздөр. Анан дагы кандай каталарды үй бүлөлүк бюджетти башкарууда кетиришет алар? Эми негизинен айтканда эле биздин менталитетке, көндүм адатка анан ар бир адамдын өзүнүн финансылык абалына жана өлкөбүздүн социалдык экономикалык абалына жараша болот. Мунун баары эле ошого жараша бул эмгек акыларынын көлөмү, ошондой эле жөлөк пул, пенсиялардын көлөмү, и азык түлүккө керек болгон бул жашоодогу минимум деп коет, прожиточный минимум орусча айтканда, ошонун суммасына жараша болот. Анан көбүнчө ошол тапкан акчаны кыргызча айтканда жеп коюп эле, ошого коротуп салып эле улам күн өткөргөн, бул баардык эле Кыргызстандын башында деп айтсак болот да. Анан ошого жараша бул өздөрүнүн акчасын туура пайдаланбагандыктан көбүнчө ошол непредвиденный расходы деп коет орусча айтканда. Кыргызчасы бул жанагы күтүлбөгөн чыгашалар деп коет, чоң чыгашалар. Мисалы үчүн үйгө
тез арада ремонт керек болуп калса, ошол эле чатыры жыртылып калса чатырын алмаштырууга тез арада акча керек болсо, же болбосо пландабай жүрүп эле балдары окууга тапшырып калып контрагын төккүсү керек болсо, бул ушундай күтүлбөгөн чыгашалар болот да. Анан мындай чыгашаларда эгер жанагындай өзүңдүн бөлүп койгон акчаң болсо, топтогон акчаң болсо, ошондон пайдалансаң, бул жакшы нерсе. Бул финансылык сабаттуу адамдын иш чарасы деп койсок болот да. Ал эми биздин Кыргызстан жарандары сөзсүз түрдө барып насыя алышат, кредит менен жапканга аракет кылышат. Анан өзүңүздөр билгендей эле тез арада насыяны бул микрофинансылык уюмдар берет. Анан банктардан алыш үчүн сөзсүз түрдө бир жумага чейин убакыт керек болот. Аякка чуркаш керек, документтерди тапшырып күтүш керек болот. Анын баарын күтпөш үчүн пайыздык ченине карабай кымбат пайыз менен микрофинансылык, микрокредиттик компаниялардан насыя алып алышат дагы. Анан ошону дагы төлөшөт. Анан кайдан өздөрү ошол тапкан айлыгы кенен жетет деп мындай суроо берсек, жообу өзү эле чыгып калат да. Ошо биз анда акырында үй бүлөлүк бюджетти башкарууда эң алгач өзүнүн азыркы абалын анализ жүргүзүү, анан чыгашалардын баарын эсептеп жазуу, анан канча акча болсо дагы ошол акчаны аз пайызда дагы чогултуп баштоо деп айтасыз. Сөзсүз түрдө бул өзү көндүм адат пайда кылыш үчүн 21 күн керек болот деген бул статистикалык маалымат бар да. Ошого жараша бул канча сом болбосун ошол акчанын 10%-ын сөзсүз түрдө бөлүп коюу керек, топтошуу керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Эфир соңунда үй бүлөлүк планды түзүүдө эмнелерди эске алыш керек экенин кыскача айтып кетсеңиз. Эске алуу ошол эле чыгашаларды, эң башкы керектүү чыгашаларга пайдаланып, экинчи пландагы чыгашаларды этабы менен бөлүү менен, мисалы үчүн 1 жылда 12 ай болсо 12 айга бөлүү менен, биринчи айда бул чыгашага кетет, экинчи айга деп ошону менен өзүнүн чыгашаларын контролдош керек. Эң башкысы ар бир кирешеден 10%-ын откладывать этип бөлүп чогултуу керек. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин угармандарга пайдалуу кеңештерди айтканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда үй бүлөлүк бюджетти туура башкаруу туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Ак Босого Туракча сактык кредиттик компаниясынын кардарлар менен иштөө адиси жана финансылык сабаттуулук боюнча тренер Кылычбек Келдибеков жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.